Ece sokma ola. Aşırı aldırmağın sesi gel. Cevap ver dep koy da gelip. Erkek bolsun. Yaş ballarını öldürdüm. Dayın дареги жоқ. Мисалы biz жана Гүлшан дегенди таппай келатабыз. Акмактар булар адамды ластыкка кечирим сурап да келген жок да. Тергөө чейки жүргөн. Жана өзүнүн руктарга эмнелер гана бөмскөдө кайтып калып кеткен. Эчтеке айтылган эмес. Адвокат салып чыкты го. Өкөтөң стельку мас деген. Перегар до сих пор комнатасына палатага кире албайсың. 406 салгандан кийин наркотик табылган машина ичиненчи, Toyota Prius'ун ичинен наркотик табылып, эксперт бул факт тергөөчүн токтомой чыгарылат. Мыйзам ченде жооп беришкек болчу. Жооп беришкек болчу анткени наркотик жоголот. 2 киши каза болот, 4 киши больницага жатат ооруп алып менчи. Фархат Али личине жатат да. Ошо келе албай койду бүгүн. Бул сөздү уят жок. Даже авариялын эки куту сынганда жан башына күчкөн бөтүндө тампон уруп кетти. Эмнеге баарын көрбөйт прокуратура? Эмнеге текшербейсиңер аларды, Кечирим сурап да келген жок да, мусулманча чындап келген да. Адам деп кечирим сурап да келишкен жок да бар. Себеп дегенде, балдардын өрүнө себеп келер даже 5 суткада камалган жок. 5 суткада. Эр жигиттер өлүп атып, мынакей чоң жигит прокурор көрүп алынакей. Кырчындай өмүр, мен ушулардын үйү өтүп калсын деп жумайттым беле, Мына чоң жигит көрсөң кандай адамдар шорына чыктым сен. Мага акча ыйдасың сенден дагы. Эки 2024 жылдын 8-июлунда 5 күнгө айылында 2 автоунаа сүйүшүп, Талоос облусунун тургундары 2 жаш жигит каза тапкан. Мындан тышкары бул каргашалуу окуяда 5 адам жабыркаган. Иште Аламүндүн ребиси 9 ай иликтеп, Аламүндүн райондук сотуна өткөн. Бүгүн болсо сотто 2-чи процесс өттү. Бул жака келген адамдардын саны абдан көп. Ошон баарын тактаганга аракет кылабыз. Соттук иш ачык болгону менен судья Назгүл Алдашева процессте камерага тартууга уруксат берген жок. Бирок аудио жазууга уруксат берилди. Это не прерогатива пристава. Булар кирдиби, жөн эле турат азыр. Сот келет, иш башталат. Уже тартып атат да. Так я и то имею право азыр сени кошуп туруп, могу жердегилерди кошуп тартканга. Ты же не имеешь права мне запрещать. Сот ачык эткен жокмун. Мен просто уруксат сурап коюңуз да деп. Келсин да. Иш башталсын, обвинитель келсин, сот келсин, мненияларыбызды угуп. Апа айтпаңыз. Sonra түшүнүп койдага бирке мүмкүнчүлүк берип койчу. Биздин мненияларыбызды угуп турганда сот айтат. Кепилүүчү деле тартсын. Болду, анан чыгып кетпейт. В любом случае суд келгенден кийин ошонун чечими. Бул жерде эч ким эме кылып аткан жок. Просто адам судебное заседание. Чымынды пилигин бербечи анан. Да эми бул Олар ишин өтүп кетти. Мен жөн эле сөздү көйүтпөчү анан. Судья келсин. Жок, порядок боюнча булар кирет. Жок, булар кириши керек. Анан сот чечет, буларды тартабы, тартпайбы. Это не пристав чечпейт буну. Муну сот чечет. Потому что булар уже бизден сот отурумун тарткана келишти да. Уруксатты сот берет да, келсин да сот. Сот башталсын. Сот башталганча туруп турушат. Анда элдин баарын чыгар сот башталганча кирбегиле деп. Уруксат алып келгиле деп. Булар так же, как и могу сотко катышуучулардын катарында эле кирди сотко. Сот башталганда анан тартышат. Видеофиксация еще не включенная. Биринчи включите видеофиксацияны. Видеофиксация гана вот башталганда видеофиксация бияктан башталат. Булар өздөрүнүн. Вот. А пока булар туруп турат, келет, анан тартат. Иш аябай кызык жүрдү. Соттун жүрүшүндө маркум балдардын жакындары көргөзмө беришти. Бирок боздогон апанын атанын жанында чыдап туруу мүмкүн эмес. Наркоман болсо, же таксоман болсо, же ичип бараттыр кутургандан өлгөн болсо, анда өз шоруңузду дейт элек. Балдардын набыр жашоого максаттары бар. Мен балам бир жыл эле жылына жеткен жок үйлөнгөнүнө. Өз өлгөндөн 40 жашын эртеси төрөлдү, не берем мен. Даже ошо кызын да балдар кыстап кеткен жок, кыскан жок.
Elingin balasında şu brutu küstüğün etmek, pistile göğüsak oldu. Şu derden aslan satken en ulu balası oldu. Birinci jaktır olmuştu. Hurmatlı usut, ne kadar bardan açtı öte atat. Biz 9 ay güttük, 9 ay oldu. 9 ayın içinde jiyintikti normalde yeşteke yok bizge. Özü görüp keledi, sorga gelem, sorga yaşap keledim içinde kelgende. Köydenimiz sorga götürüp yürüp attım, ayansız. Enesiz, tora düşünüz, bizge tora çeçin çarp veririz. Sebep degende, bağlarımın ürününe sebep keledi. 5 tutkada amalgan yok, 5 tutkada. Ama zarılan başka olup geliyor, bir yaka gelin taptakır bölük bolup kalar. 3 tergöç almakta, 3'ü tengli, şu çoluk biz temine prokuratura işteveydi. Bizde namus yok bu. Eğer jigitler öyle atırmak, çoğun jigit prokuror, görü almak. Kırçından ömür, konuşlarını yönüp kasını çoğayttım bile ya. Olmasam öpmüş emotsanız derim. Hadi emotsa kaldırmayın beni, şu sütü gütüp gelse. Anan inciydik taptakır başkaça çıkıvatsa, başkaça bolu atsa. Bayramayın artık yap görmünek, senin üstünde ballarım olup çıkardı. Buna çoğun jigit görsen, anladan da şoruna çıktım seni. Ya, maaşı ilasın senin önüne dağa. Niye 9 ay niye kıla yaşap geliyorsun beni? Yaşam maksatın jogottu mu? Mazmunun jogottu. Eğer beni usulde çözerek atkamazsan beni bile. Nama orçan balam ele. Жоқ, мына ошол атасынын да атасы бол. Неге болбойт? Sizge yok, söz belirgende. Bırak şu kesip arasına çıkaralım. Bana aklım var. Anken men andaşsız koydum. İçerim teşim bir yere giden gayrı geçe. Örgünlerinde. Sırtta gelmiş bir gün yarkılar bir kere kalavadık eder. Kızım atasız kalavadım. Ne diyeyim bilip da. Ulutluk vajda slujba kılgan. Yaşına kızla tötüp жүрüp. Ayaktan atlaşan yörse görgö köröktük kılıp men batken tınçı vetir. O şaka getip kalbam zat kesler gitip durun. Ağzı uşun çüzelet edemeyin. Ayaktan bülüp kavarsın torsu makyaj saydı. Bir yaktan olup tuttu da balam ne için. Nust o şekilde kaltıp nust balam ölbek bile. Mekenim olup çürüret bile balam. Mına ki, ayaktan da yaşlıkaya hizmet kılgan balam. Ayaktan da gramatalar bu. Cep yaşlıkaya balam. Maksat uçuğun boşu üstüne. Büyüdüm düştüm ardaş kaptırdılar. Kuturup. Hem ne gelin giyinli günlükü taptaklı bölük bolup kalat. Kıspa oldu. Ben ulu sesini yapacak. Ben avarım ne ekmek üstünden cam başına güç gelip götünde tampon olup gettir. Hem ne gelin bana görüp prokuratura. Niye tekrar besken alardı ya? Şimdi bu götmeyemiz karanlığa düşünüp oturan niye olganda bu su? Anam canım derse distribütüne, anasını mutlu aynı tüşken betine, askolukları, analarını şanları alıgan. O şandan oynalar kalbaysın harbi ya. Özünde alda kalan. Ay günün geldi aldası sottu alda kala. Kudaydı özünde kaytar aldaysın. Men alda kala, bak şu an nil vatkan neneni alda kala. Ya, özün bolsa buldur ötkende kıştay. Cenab-ı Hakk'a doğru men ordum bırak beni. Kıştay 5 yolu kimya aldım, 1 yolu luç aldım ben. Anam hep de bitti, gerçekten bir kere aytılmadı. Bir kereden minni balam kaçıp oldum ben. Kışta yosum olan canım da oldu benim. Beni bir kaytardılar, üzülüp kaldı. Bana maksat ben o şurada. Hayırın olsa, çiğnimin gelince olsa, o şu bana kaçıp olandan geldi. Onca şarkıda şok bolup, 40'ına jetken yok. Nerede sınıftan. Ağlar kırar yok bayısız. Dastik bol içimde yürüşüyordu. Bugün birinci kıştan kimya alıştı kança diyor. Ulan Kaylar çıktı bak, bugün birinci yolun uçuna bak, kaçacak yok kimyadan giyin ki. Urmak Tusat, bu adamlarda yok, bular çakmakta, bular... Geçin sırapta gelen yok da Müslümanca çınlat gelen de ya. Adam yok, geçin sırapta geçken yok da var. Eğer kırsık da mesaj yapın, hava olmasa. Ananın bağırtık çaklarış, dinle düşüyor, ananın paket peşinden, buyurup koyalım biz, staten dinle düştün abi, götüne geçken düşün sürüktür. Hem için şu hafta üstü değil, hafta... Paket bir şey yok yetmedi. Bizim prokurator şunçalık çalakı görgütürüp namusları yok. Hiç yerde korğayla korduğan akmaklar birlikte gidiyor o zaman içinde gelgende. Айыпталып жаткан тарап жана адвокаты бизге интервью берүүдөн баш тартышты. Байке, айыпталуучун адвокаттар интервью болдуңуздар. Жок байке. Бербейсиздерби? Без комментариев,
Екі тараптан бізді алысу керек те. Сондай иә. Жоқ, бербейсіз, отказ. Айыпталушы тарап интервью берген жоқ, адвокат та бербейді. Эми албайсыңар. Кімден? Бул жак. Албайт па елде? Бербейт па ел? Адвокат беріп қойсаңыз деле жақсы оңдап. Сен Кудайдан коркпойсуң деп атасың. Сен өзүң Кудайдан корккан эмессиң да. Бокуп алабы? Ушул бала. Sen oturun ya. Sen oturun ya. Sen oturun ya. Ya da kız kadar. Kız doldurduk ha. Narkotik çektin sen. Çok bala kendi. Ya. Ты не человек, понял? Ищек, шакал, блядь. Сокболу. Mançuk aldırmağın seçik. Aşırı aldırmağın seçik. Savurgun. Adil. Kuday cazandı versin. Kuday cazandı versin. Neyse soktularsa babamın da. Kuday cazandı versin. Satı olsan başka alan Bolday, Aydarхан bolday. Aydarхан bolday. Бар өзгө. Жигиттер. Нонча керек болуп турат. Нонча адамдын нерси бар. Кет. Өзгө. Ооба. Силердин куланыңар убайка бирок. Немис. Я. Иниңерге деле айтканда эркекчеле болду деп жейм, айкай. Калыстык кишисиңерби өзүңөр? Жок, эмес, справедливость керекпи силерге? Балаң чыкты, эркекче айтканда эмес, көп айрыптык мага коюп келип туруп элечи. Жооп бер деп кой да келип. Эркек болсоң. Барбай кет атпайм, чыгарсаң алды баланы кеп өтесиң көрүп алган. Кел чыкчы мындай. Эчке савырдыңыз. Жаш балдарды өлтүрдүң. Савырдыңыз. Açıkkandan gelip oturursun. Özün şunday situasiya olsa ne boşuna? Jom ne alatılın? Каждый adam özünü ölüş gerek de Ama içip şu atsa. Adam oyaktan gelip otursa toyda olsam dep. Karabaysar, жалган айтчам деп болбойт деп айкай. Ечке савырдыңыз. Жаш балдарды Eşlik edelim. Sen bar bilen, bar bilen. Бул жерден соттагы деле акыйкат чечилип атат. Баягы эле адвокат тарабы суроо берип атат. Потерпевшийга кандай келип сүстүң деп. Жалга жаап атат да. Бул жерден азыр бетин айтып атат. Кудай барбы деп. Уялган жоксуңбу деп. Потерпевшийди көзүн айтып атат. Баягы эле сот акыйкат чечим чыгарып атат дагы деле. Кайра жылдырып атат, дагы да жылып атат. Канчага чейин бул сот отурум жүрүп отурат билбейбиз. Адвокатына өтө наразы болуп атам. Кандай келип сүстүңүз деп потерпевшийге суроо берип атат. Тура эмес чечим чыгып атат.
Ошол жерде життердин баары чыркырап келип атат. Акыйкат жок. Судебный станцияларга дагы заявление жазып эле. Жок. Катары мен ушинтип булардан показания алгам. Ошол кырсык ДТП болгон учурда мен баргам дегендин деп алгандар эмне үчүн жок? Дайын дареги жок. Мисалы биз жана Гүлшан дегенди таппай келатабыз. Адреси кайсы Жалал-Абад жакта дейт. Алардын эч кандай бир эмеси жок болуп атат. Өстөрү жок. Эмне үчүн ошолор келишпейт? Алар келиш керек болчу. Ошолордун сурагын алып бул иш эме болуп атат да. Баягындай супсак болуп атыр да кыскасы. Бага буга чейинки алмашылган следовательдер биз соттун адилеттүү чечим кайтарып берүүсүн ооба. Следствие кайта жүрсө деп атыр. Анткени МЧС да суралган эмес, скорый помощьтун врачтары да суралган эмес. Себеп дегенде анан жанагы Ошого чейинки следователь машинадагы табылган нашанын протоколу нашанын өзү жок. Көп нерсе чийкиден берди. Фактылар бар болсо ошолор мойнуна бурмалап кеткендери бар. Ошо биринчи эмес 3 тергөөчү болуп кетти бизде. Биринчи тергөөчү действительно балдар жаша экен биринчи ишим. Мен корком алып баргандан более опытный следовательге өткүзүп берейин деп болгондо анализдердин баарын алып койдум деген. Болгондо ошол убагында жеткирилген эмес. 11 күн дегенде жеткирилген. 11 күндө экинчи следователь алып Ашыкчиев Максат деген жаш бала экен. Бирок 11 күн дегенде ал анализ деген тазаланып калган. Чындап келгенде уже ага чейин баягы башка жамандык салганда гана билесиң деп баягы 11 күнгө чейин мен дагы кыршам тайып турган кезде балдарың өлүп атыр десиле сүйүнмөк белең өлүп турдум, түшүнбөй да турдум сөздү. Мен пока акыл эсиме келип келгенге чейин анализдердин баары оңдотулган экен. Бүт оты оңдотулду. Акча менен чечилген маселе бул жерде эжеке. Акча менен чечилген маселе. Канчалаган сотторду көрүп жүрөбүз. Көргөн балдар экен. Бирок бир эң обидный нерсеси да эми. Баарыбыз мусулман болгонун бул акмактар булар адамды ластка кечирим сурап да келген жок да. Эң обидный да. Эң кечирим сурап да келген жок да буларчы. Күйөөсүң, ал айлам жок. Өзүм багылган жок дейсиз. Кырктан кырчылык кылат. Антпесе бир барышты, мен күйүп турган кезде барышканда бир туугандарым айтыптыр, ай. Анда мен айткам. Сүйлөшө албайбыз. Эртең балдар сөгүн коелу. Коюп келгенден кийин сүйлөшөлү. Айыпты жашырып алалы деп. Анан кийин эле жок болушту ошо менен. Эч айнаттары жок, жыты да жок. Анын жерде отурасыз тылтып кайта. Кайта жана күбө менен кош айтышып атпайбы? Анан дагы мына прокуратурага претензия койгум келет. Өткөндө бөлөк прокурор, азыр бөлөк прокурор, следовательди шапкедей обуштурушуп атыр. Бул не деген жорук биздин мамлекетте? Азыркы мыйзам айланып келгенде айтыр, алам мүдүндүккө. Өкүртө эмеге батса керек иши кылса эме. Эмнеге 3 тергөөчү алмашып келет? Ошол жери бизге кызыктуу болот. Биринчи тергөөчү жана кыз бала болчу да. Ал действительно мен биринчи ишим мен муну жеткиликтүү тапара албай калам. Мен балдардын убалынан коркоюн деп ал өздөрү ушинтип отказ берген. Более опытныйга берейик деп. Анан жана Ашыкчиев деген максатка өткөрүлгөн. Ал максат деле жаш бала экен айланайын деги. Өмүр бою орусча жүргөн бала экен, кыргызча даже кийин адвокатов айтып атыр го баягы. Сурак болуп аткан кезде балдардын өмүр баянын сураганда баягы эме кылып сурап атат да. Балдар качан төрөлгөн, эмне болуп окушкан, каерде окушкан, кийинки тагдырлары кандай болду, ошо бойго жеткенге чейинкилери деп. Мен ошону өз сөзүм менен айтып бердим да. Лучше мен өзүм жазып берсем болмок экен. Кийин даже күлүштү. Ошо суттун астына барганда связка слов нету деп. Даже ошо тергөөчү түзүп берген өмүр баянды балдардын даже тергөөчү өзү түшүнбөйт депчи. Суд тем более түшүнбөйт деп. Анткени өмүр бою орусча окуган бала экен, кыргызчанын дундук билбейт экен, сөз байлыгы жок. Ошондо кыска бир балекеттер жазылып калган экен да, ошондой болуп калып атыр да. Эмнеге 6 бала болгон болбойбу? Ошонун экөөнүн эле баягы каза болгон балдарды жабырлануучу деп таап калганын күбө катары өтүп кеткен. Ошону. Эми биздин кыздар эми да. Булар айланып келип статьяны жеңилдетишкен да. Анткени 6 бала потерпевший экөөсү митен исход болгондо буларда более керек статья болмок да. А булар атайын эле следователь бар менен кечкен жаткан бирганын алгандар бул дурак уясына. Анан ошончу статьяны жеңилдеп кетишкен. Эң жөнөкөй. Күндү жылга айлантышкан да булар. Антпешсе эме дегендер биздикиндей узун процесс болбосо керек себеп дегенде 9 ай дегенде сот биринчиси болуп атыр да. Өткөндө үстеле кыска сот болуп кетти. Бир ал сот деп деле айтпасак айтсак болот да. Ана хотя өзүбүз барс кыргыз туруп тур, ана сот процесси ошондо орусча жүрүп атканда мен ошондон отказ берген. Мага переводчик керек, мен орусча түшүнбөйм. Ошонун негизинде гана бүгүн 2-апрелге жылдырылган болчу да, чындап келгенде. Бүгүн деле өзүңөр көрдүңөр, жарым орусча, жарым кыргызча болуп бир балекет болуп өттүк.
Аны айланып келе биздин тергөө иштери, прокуратура. Мен 3 жерден көрдүм. Прокуратура күнөөкөрлөрдү жактаганды. Бизде прокурор адвокат болуп кетиптир. Ошону көрдүк. Тергөө чейки жүргөн. Жана өзүңөр уктагарга эмнелер гана бөмскөдө кайтылып калып кеткен. Эчтеке айтылган эмес. Адвокат салып чыкты го. Эми баягы башында эле кыз бала зарлон болгон деп айтылып келген душка чейин. А вдруг эле сот процесси башталганда эле эркек бала болуп калыптыр. Эркек бала. Больницадан биз көргөн элек. Ошо 8-июнь күнү. Эртең менен мен бул жактын бажасы болом. Жокей. Водитель. Эртең менен бардык биз. Уже больницага 6-7ден өткөндөн кийин келген го. Барсак уже өкөтө мас экен. Артынан следователь келди. Анан алып келген пострадавший алып келгенден кийин айтат го эми следовательга жооп эме өткөрүп берет да. Бул ичкен со деп. Өкөтөн ичкен. Иче албалчу, мас болчу. Биз жүрдүк, ошол жактан сурадык, бар водитель жана эркек баладанчы. Эми эркекчилер ким водитель десек, кыз деди. Кызга барсак, уже кыз жанында туугандары бар экен, киргизбей эле койду мындай айтканда. Ошодон түштөн кийин эле баштады. Уже кыз мен эмес, мен водитель эркек эме. Биринчи следователь эркек бала деп баштады. Өзүм барып алдым анастан. Өкөтөп стельку мас деген. Перегар до сих пор комнатасына бала тайгыра албайсың. Мен барганда даже жанагы кыз өлө кусту дейт. Даже жанагы каналга барганда, анализге барганда өлө кусту дейт. Жанына кичте тура албайсың дейт. Бүт ошо перегардыкы дейт. Сиз кайсы баланын апасы болосуз? Мен Керимкулов Изаттын апасымын, кайтыш болуп кеткен баланын. А бирөөсү инимдин баласы, Керимкулов Майрамбектин. Мен балам ошо үйлөнгөн жылына жеткен жок, артында кенже боюнда калды. Баламдын 40 күнү эртеси неберели болдум. Кызым төрөлдү. Кача кызымды абдан эңсеп суусап күткөн, бирок балам боруна кызып жыттабай кетти кызым. А инимдин баласын болсо багы ар бир адам тилек менен, үмүт менен жашайт да. Ошо былтыр күздө биз аны үйлөнтмөкпүз. Сүйлөшкөн кызы да бар болчу, тилектери сак болчу. Айланып келип ушул шүмчүктөрдүн айынан бүт тилектерибиз таш капты. Мен өзүм орчан бала багам, 15 жашка чыкты. Ошол балам да допустим кайтып болгон балам. Мага бир топ опора болчу. Бир топ жизнь радостный өзү да дос каерде жаза орустардын ырында бар го жана 100 сомуң болгончо досуң көп болсун деп. Кайры барса дос күткөн бала болчу да. Анан кийин өзүм болсо жана антип бир жыл жана балеке жаман оору менен оорудум, рак менен. Андай жанымда болду. Анан 2 ай болду, мен тынчыганда балам кайтып болуп кетти. 2 ай бир көңүлүм бир тынчыганда ошо балам кайтып болуп кетти. Анан артынан эле жамандык жалгыз келбейт деп жана иним баласы кайтып болгондон кийин инимдин кызы ошо калда 40-на жеткен жок. Жана стресс болгондо, анемия болуп, кан азайып кеткенде, катты стресс болгондо ошол ракка айланып кетти. Ошо рак крайы болгондон 10 жашар кызыбыз ооруп калбады, ошо инимдин кызы. Анан жанагы жердечи даже өзүңөр деле баа берсеңер болот, ошо эле иним ошо баласы кайтып болгон жана кызы данный момент ооруп химия алып аткан. Ошо почти 1 жылдан бери ошо больницадан баштады чыга элек жалдан. Даттабы анда нервистет өзүн жеп бүтүп койгон, даже ручка кармай албайт. Азыр ошо жана ошо жерден өз фамилиясына жаза албайм деп калтыр. Неден ошон бар? Нервтен да. Бирөөнүн өлүп ажырып атса, бирөөнүн өмүрү менен до сих пор күрөшүп атса, мына Жамбылга ошону лучка апарыш керек болчу, кызды апарыша албайт. Туш кыштан бери канчанчы жолку химиясын алды. Нары барып бери келишип атып. Анан ушу байкуштарым да ошо баласынын өлүмүндө ыйлаша алган жок экенин, анткени Кудайдан коркуп кача ошо кыз калса экен дешип. Ошол алтындар, ушуну эмне дейбиз биз биемден да өкмөттөн суранабызчы балдар. Эмнеге дейм? Бул Кыргызстандын мыйзамы элге иштесе, Президенттен суран. Элге иштесе, ошо жогорку кеңешке, президентибизге, Ташиевке баарына суранат элек да. Мыйзам карапайым элге иштебейт экен буну. Өкмөттү иштеген, ушу системада иштегенде эле байланышып болуп бирөө менен жаа берет экен. Анткени бул башкырттан өтүп атпайбы? Биздикине процесс ушунча узак болбосо керек. Анткени любой нерсе 2 ай дейт максимум. Анткени любой результат 35 күндө чыгат деген. Тергөө канча ай тергеди сиздин иштерде? Тергөө 8 айда, 8 ай. Тергөө болгондо жок да. Кыскасы мындай жеткен. Жөнүнө созуп келишти да, жөнүнө созгон этегинде сотко өттү өткөндөгүсү дагы чийки. Hakıkat yok. Hakıkat yok. Akmağız çıkıp oturup. Mınaki dağı kiyinkiye жылдық hem bu kança dağı tergөө болот сотто. Tergөө болбойт. Дагы деле ошол спектакльдер болот. Дагы деле уланат ушундай эле күндөр. Анткени мындай үй боюнча да мен соттошуп жүрдүм. Адвокаттарды, прокуратураны, ГКМ
президентибизге чейин кайрылып аттым. Эч кандай майнап чыкпай атат. Ушул күнгө чейин. Азыр дагы айтып кетет элем. Адвокаттарга очередь келди деп Камчыбек Кызышаевич агабыз айтты эле. Негедир дагы деле шалакылык иштер жасап атышат. Негедир дагы деле баягыдай акыйкат чечим чыкпай жатат. Бизде ошо прокуратура тергөө иштери жүрбөйт экен, бизде ошонусу бар экен так. Бизде хотя ошо биз момент ошол эме болуп атканда ошо РОВДнын дагы начальниги да алмашып кайта кийинкиси келди деген. Андан эле иш оңолобу десек дагы эчтеке жок. Азыр Кудай сактасын, эми Кудай деп туруп атырык. Прокуратуранын начальниги жаткан мен карым жаңысы келген дейт. Ошто ошонусу бойло намустуураак болуп битке эл үчүн кызмат кылган адам болуп калабы деген үмүт менен туруп атырык. Кабылган Мен Яндекс таксинин ошону айтып кетсең окуяны. Окуя эртең мененки саат 6:21 мен заказ алдым. Ушу жигиттерди 5 жигит экен. 5 жигитти салып алып, сонун барат эле ошо встречка менен келип тигилер сүзүп атат. Toyota Prius келип сүздү. Встречка менен келип сүздү. Сүзүп ошо бизден 2 бала кайтыш болду. Анан больницага келдик. Больницага келгенде алар масмын деп мас абалында келишти да. Мас абалында келишти. Больницадан бала кыйкырып атты. За рулем мен эмес болчумун. За рулем кыз болчу деп кыйкырып атты. Кыздын бир эжекеси бар экен, эжекеси келип менден ден соолугумду сурап, ал менен мен кызым, мен эжекеси болом. За рулем кызым эмес болчу, сестренкам эмес болчу, мага үйүнө мамасына чалыптыр. За рулем мен эмес болчумун, бала болчу деп. Эми бияктан ошо бала кыйкырып атат, за рулем мен эмес болчумун деп. Анан тергөөдөн дагы биз тергөө ушунчага чейин узалды, уже канча 9 ай болуп кетти. 9 айдан бери роудуны уже күндө барам. Барсам аяктан мына иш жүрүп атат, следователь секирип атат. Мына мен жаңы ишти алдым деп. Биринчи Дилшат деген кыз да болчу. Андан кийин Аштыкчиев Максатка өттү. Андан кийин Деркинбаев Рысбек өттү. Барсаң эле мына деланы жаңы алдым, жаңы баштадым. Анан начальнигине кирдим мен. Начальнигине киргенде начальник баарын чакырды. Баарын чакырып, следовательдин начальнигин өзүнүн жардамчысын чакырып, алардан сурап атат, за рулем кыз эмес беле, эмне болуп, бала болуп калды деп. Ошондо начальник Нурлан деген байке болчу начальник. Ошого киргем. Азыр начальниги да башка экен. Начальниги да алмашыптыр. Анан биздин кайрылуубуз ушу жогорку президентибизге Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке, ушуну мыйзам чегинде ушу мына 2 жаш бала кетип атат. Мыйзам чегинде чечип бергениңерди суранабыз, каалайбыз. Ошону законубуз иштейби негизи, ушу закон менен чечип бергилечи. Ошо биз сурайлайм тагылечи. Берки тарап эмне бүт баарын өз акчалар менен чечип, камалбай ошого наразы. Берки тараптын эмеси ооба, алардыкын ошо могу Дөөлөт деген баланын жезделери бар экен. Бир жездеси Свердловский роудуда гомнун начальниги экен Нурлан деген. Ошол могу ишти, ошол жардам берип атыптыр. Бир таа жездеси бар экен, ал больницасын жардам бериптир. Менде биякта справка бар, МАС деген справкасы бар. Башында схема ДТП бар. Бүт кагаз түгүндө. Анан мына Яндексте дагы бир дозум бар. Бул мен ДТП болгондон кийин 15 минутта келди. Мен скорый акыркы скорый алып кетип баратканда бул жигит келди. Бул жигитке келгенде өзүң айтып берип кой, скорый келип эмне дегенин. Сен эмне болду эле келген? Мен атым Өрүс келди болот. Мен дос бала чалып, жолдош чалып ДТП дегенде келип 15 минутта келген. Буларды скорый алып кеткенден кийин тиги место ДТПны чийип эметип атканда кайра бир экипаж скорый келип, ошол следовательби бир 2 ГАИнин жанында бир сотрудник жүргөн, ошого келип информация айтып кеткен. Мен жанында болуп, толук уккан, айткан. Ошол скорыйда эженин айтышы боюнча бул эмеде 2 труп деди. Анан тиги Приустун водители кыз экен, тиги эркек эме пассажир экен. Жардамдын айдоочулары айтып атабы ошондо? Жок, врачтар айтып атат. Эжекесине чалды, за рулем кыз экен, кыз эжекесине чалып толук айтып берди деп айтты. Анан больницага келгенде өз көзүм менен да көрдүм. Дос бала болуп чогуу келгенбиз, баарыбыз көргөнбүз. Эме болуп перегар менен эме болуп өздөрүн жоготуп, конкретно эле чылып мас болуп жүрүшкөн да. Анан дагы бир эме жаңы эле мага соттон суроо берип атат да. Алардын адвокаты суроо берип атат.
гаи келип сенден мен гаига айтыптырмын, мен уктап кеттим деп. Мен гаига менден гаи даже келип менден допрос алган жок. Мен схема чийип атканын, гаилар чийип атканын мен көргөн да жокмун. Кайсы гаи келип кандай айтып атат, мен ошо таң калыштуу болуп атат да. Бияктан эми менден гаи эч кандай допрос кылган эмес гаи. Азыр мага ошо бияктан сен уктап кетипсиң деп атат. Менде Яндекстин эмеси бар. Мен экинчи заказым менен чыккам да. Уктап кетип кантип балдар менен сүйлөшүп баратканбыз. Балдар музыка окуп бараткан, 2-3 уктап бараткан да. Анан азыр бияктан кандай кайсы гаи, эмне болгон гаи ушинтип атат белгисиз да. Бияктан эми явно эле эмне болуп уктап кетти, эмне болуп түшүп кеттиңиз сизге? Сатып албаган бул бияктын баарын эле ясно, дураку ясно апа айткандай эми иш 9 айдан бери барсаң мына бара чакырам, мына ана чакырам же конкретно жооп беришпейт, же жооп айтышпайт. Эртең чакырам, бүгүн чакырам, ошол эле да. Жыйынтык ошондой болуп атат да. Рахмат. Биз сот Камера керек да. Биз соттон адилеттүү чечим күтөбүз. Ушунча эл бекеринен бияка катышып отурган жок. Анткени биз өзүбүз деле көз карандыбыз иликтөө жүргүзгөнбүз. Бул иште негизинен кыз водительдин айдоочу кыз болчу. Андан кийин мас абалда болушкан. Бул бүт протоколдордо бар, справкалары бар. Буга айта кетсек дагы аякта наркотикалык вещество табылыптыр. Жанагы Toyota Prius'тун жана эмеси рулевой жагында наркотикалык вещество табылыптыр. Ал деле эмнегедир протокол кирген эмес, бул сотко тиркемеге кирген эмес. Ошондуктан биз адилеттүү чечим, ушунча эл чогулуп отургандыктан адилеттүү чечим күтөбүз. Бекеринен келген жокпуз. Адилеттүүлүк максатында чечилсин бул иш. Рахмат. Сиз ким дос тааныштары болсо? Бияктан тааныш дос Токмоктон келдик. Биз деле Life Press'тин өкүлү болобуз. Ошо биз деле өзүбүз бул иш боюнча иликтөө жүргүзгөнбүз. Ошол встречныйга чыгып машина сүзгөнүн баарыбыз билебиз. Ошондуктан биякта адилеттүүлүк чечимди баарыбыз күтүп жатабыз. Ушунча эл бекеринен келген жокпуз. Өзүңүз тааныштырып иш боюнча жагдай боюнча айтып кетсеңиз. Атым Сагынов Айбек Калуулович болот. Бул иш боюнча потерпевший Түркиев Фархаттын адвокаты. Бул иш боюнча жагдайын айтып берген боюнча 7 киши жабыркалуучу болгон. 7 киши больницага түшүп, оор абалда түшкөн. Бирок 7-өнүн 3-өсүн потерпевший табылып, 4-өнүн жокко чыгарган. 4-өнүн чыгарганын себеби бул иш жеңилирээк өтүш үчүнчү. Часть 4 өтүш керек болчу 312 статья боюнчачы. Бул ишти 4-өсүн алып салгандан кийин наркотик табылган машинанын ичиненчи, Toyota Prius'тун ичинен наркотик табылып, Бул факт. Тергөөчүнүн токтому менен чыгарылып атат. Токтом барбы? Токтом бар. Бар. Бирок наркотик өзү табылбайт. Тергөөчүдөн сурасак, наркотик билбейм, мен камера хранение берген дейт. 45 грамм наркотик, бул чоң наркотик. Бул өзүнчө производство менен козголушу болчу. Бул эмне кылып жүрдү наркотик? Чекти, сатты, распространялды. Буга чейин ошо туугандар бар экен, органда иштегенчи. Бул иш боюнча Свердловский рода иш козголгон. Бирок кыскартылып кетти наркотик боюнчачы. Буга чейин кармалып жүргөн бала бул дали жүрөт да бизчи. Ал кагаз түрүндө биз таап бергенге аракет кылабыз, бирок жок болот азырынчачы. Азыр ишти өзүңөр уктаңар. Кайра доско жиберсем макул болбойт сотчу. Билем эмненин жагдайында. 4 киши азыр потерпевший табылбаса, бул иш жеңил боюнча алып кетет да. Ошончо биз суранышыбыз бар эле ошо. 2 бала каза болуп атпайбы? 2 бала ошо болуп атпайбы? Бул 2 баланын по неосторожности болот да. Его вина не по осторожности. Он не был не трезвом состоянии, не напурен, он сол келе аткан деп атат да. Бул ошо мас болчу деп врачтар өздөрү көрсөтүп берет. Мас болуп келген бизге больницага депчи. Справкалар бар. Справкалар бар. Бирок 11 күндөн кийин экспресс өткөрүп атат. 11 күнүн ичинде наркотик эмес, балян бар кетет да канданчы. Эмнеге ошол убагында өткөргөн үчүн эмес? Бул больницада барып, эмнеге ошол жерде тергешкен эмес? Бул тергөөчүлөрдүн шалахаттыгы да. Алар билдирибиз. Ошо тергөөчүлөр баарын айтып кетесиз бу акты жөнүндө. Биз акыркы мен иштешкен тергөөчү аштыкчы максаттан калдык. Барып суроо бергенде аштыкчы максат же наркотик каяктыкы экенин да бере албай койду. Эмне болгон наркотик? Сурадык, эмне наркотик? Гашишпы, химиябы, наркотабы же кокаинби дегенде билбейм, наркотик пакет ичинде болчу депчи. Айтты, пакетчикти ачтыңар өзүңөр, жок деп атат да. Эмнеге азыркы иште бул жабырлануучу айдоочу болуп калып атат да, кыз мындай жүргүнчү катары кетип. Арыздарын жоготуп коюштур. 4 арыз жок болуп атат. Регистрация өткөн, бирок иш дальше каралган эмес. Регистрациянын копиялары бар? Бар бизде. Бирок иште жок. Токтом турат бизчи. Эми эле Айдар деген жигиттин токтом турат. Потерпевший депчи, тергөөчүнүн өзүнүн колу мененчи. Бирок иштин ичинде башка токтом салып коюштур да.
бул күбө депчи. Бул нарушение биякта ошо тергөөчүсүн иш козголуш болчу военный прокуратура негизиндечи. Ошон прокуратура өткөндө кайрылсак, Ала Нижний район прокуратура бизге жооп берди. Биз эчтеке албайбыз, сот иште өзүнүн билгенин кылып алалы депчи. Зам прокурор Эдил деген. Ошондо следовательдер жазасын албай калабы, алар дагы Бул боюнча биз арыз жазабыз. Мыйзамда? Арыз жазабыз, ошонун негизинде биз көрөбүз кандай иш аткарылат депчи. Бул биз азыр негизи мыйзам ченде жооп бериш керек болчу. Жооп бериш керек болчу, анткени наркотик жоголот, 2 киши каза болот, 4 киши больницада жатат ооруп алып менчи. Фархат Али лечение жатат да. Ошо келе албай койду бүгүн. Ошонун негизинде ошонун баарын далилдеп, биз ишти кайра доска жөрүңгө сурап атабыз. Башка тергөөчү өткөрүп берели. Ишти жактайын толугу менен карап берсин депчи. Ат жөнүндө Сагынов Айбек. Сагынов Айбек, рахмат. Кийинки соттук процесс 9 апрелге жылдырылды.